Саламатсызбы? Эгер сиз биздин каналда биринчи жолу болсоңуз, анда подписация кнопкасын жана коңгурочону басып коюңуз. Дал ошондо сиз биздин видеолорду биринчилерден болуп көрө аласыз. Биздин каналдын өнүгүшүнө салым кошуп жатканыңыз үчүн чоң рахмат. Кыз Сайкал Кабылова Сагын Эргешевка турмушка чыгабы? Куудул Кабыл Бөрүбаевдин кызы Ырчы Мажиттин карындашы. Ырчы Кыз Сайкал Бөрүбаева 2017-жылы жеке ишкер Эрнеске турмушка чыгып, кайра эле аз убакыттын ичинде ажырашып кетишкен. Кийинки күндөрү социалдык тармактардан тарап жаткан Кыз Сайкал менен алып баруучу актер Сагын Эргешевдин жетелешип жүргөн сүрөттөрү күйөрмандарынын көңүл борборунда калды. Жакында Кыз Сайкал Сагынга турмушка чыгабы деген суроо пайда болду. Бирок Ырчы бул суроого болгону Сагын Эргешев менен 6 жылдан бери доспуз деп жооп берген. Булак Барометр KG сайты. Анжелика, мен өзүмчүл эмесмин, өзүм үчүн жашаганды билем. Ырчы Анжелика белгисиз автордун ырын өзүнүн Instagram баракчасына жарыялады. Анда кандай гана болбосун, мен өзүмдү жоготкон жокмун дейт. Белгисиз автордун ыры: мен өзүмчүл эмесмин, өзүм үчүн жашаганды билем. Мен бой көтөрбөйм, баарына эле жылмая берүүнү туура эмес деп ойлойм. Мен кызганчаак эмесмин, биринчи болуп көнгөм. Эр жүрөк эмесмин, ар бир сөзгө тырыша бербейм. Мен таарынбайм, жөн гана жыйынтык чыгарам. Менде душман жок, аларда мен бармын. Менин жеке оюм бар, андан мен баш тартпайм. Менде принциптер бар, аларды сактап келем. Мага кызыксыз болгон адамдар менен мен мамиле түзбөйм. Кандай жашап алсам ошондой жашайм, эч нерсеге өкүнбөйм, табам, жоготом, жоктон баштайм. Мен сизге айтаарым, бирок мени сүйгөн адамдар сатып кеткенин менден сураган эч ким жок. Бирок мен чөккөн жокмун, көз жаштан күлкү чыгат. Кандай болбосо дагы өзүмдү жоготпойм. Айпери Кубик кызынын көңүлүн ким оорутту? Ырчы Айпери Кубик кызы өзүнүн түйшөлткөн ойду күйөрмандарына бөлүштү. Бул жалганда эң жаманы адамдар көңүлүңдү оорутканы. Андан дагы жаманы ошол көңүлүңдү жакын, ишенген адам оорутса. Силерде ушундай болсо, кандай абалда болот элиңиздер? Жооп кайтарат белеңиз деп пикир жазды Ырчы. Окурмандар анын сооболуна ар кандай пикирлерин жазып талкууга алышууда. Эскерте кетсек, Ырчы Айпери Кубик кызы алгач Сезим деген ыры менен эл оозуна алынып, чыгармачылыкка болгон жолун таштаган. Андан тышкары Ырчы Шер ойлоо, балама, кайненелер жана башка ырлары менен таанымал. Булак Барометр KG сайты.